Жекшембинин түнүндө Борбор калаанын көчөлөрүнө 196 тонна техникалык туз себилди. Карды тазалоо үчүн 700 кызматкер жана 25 атайын техника чыккан. Түндөн бери эч ким уктай элек. Смендеп эле иштеп жатабыз. Азыркы учурда баардык баягы көчөнү шыпырган кызматкерлердин баары тең чыгып карларды тазалап атат. Негизи шаардын өзүнүн эрежеси бар. Ошо эрежеси боюнча ар бир ушул имараттын жанында мектеп болобу, университет болобу, мындай жеке ишкер болобу, ошонун айланасын ар бир киши 10 метр айланасын өзлөрү тазалаш керек. Сиз дагы биз менен чогулуп, чогуу шаарды тазаласак жакшы болот эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, негизги унаа жолдорундагы ашууларга жааган кардын бийиктиги 37 сантиметрге чейин жетет. Жолдор тайгак болгондуктан унаа кырсыктарын алдын алуу максатында Транспорт жана жолдор министрлиги тарабынан жол тейлөө мекемелерине кооптуу жолдорго инерттик материалдарды себүү боюнча көрсөтмөлөр берилген. Ошондой эле жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына ашууларда дөңгөлөк чынжырларын тагуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Транспорт жана жол министрлиги ички иштер министрлиги менен макулдашуунун негизинде буйрук чыгарды. Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунда жүк ташуу транспорттук каражаттарын жана тайгалакка каршы жынжырлары жана буксирдик тросу жок жүк ташуучу транспорттук каражаттардын кыймылына жолду кардан толук тазалап бүткөнчө аларга чектөө киргизилди. Эсептөөлөр боюнча кышкысын негизги унаа жолдорундагы ашууларга себилчү каражаттын көлөмү 215 000 тоннаны түзөт. Азыркы тапта 134 000 тонна инерттик материалдар даяр экени маалымдалды. Ал эми автогрейдер, бульдозер сыяктуу 502 кар тазалоочу техниканын 396сы даяр. Абанын температурасынын төмөндөшү айыл чарба иштерин, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатарын адистер эскертет. Жазгул Бакытбек кызы, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.